Акышта жаам олтурунан бут сут үзүлүп кетип калыптыр. Бирөөсүнүн башы айрылып кетиптир больницага. Эртең мененки жаңылык жигиттер. Мынакей карачы. Завод. Ана машинаны эбетесиң каралайм. Гай кууп келиптир. Кууп келип кууганда качканда каттуу келип бияка кирип кеткен окшойт. Элдин айтуусу боюнча. Анан кийин аркасынан гай келиптир да. Мынакей машинаны карачы. Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин мигранттарга карата жаңы катуу талаптар даярдалып жатканын айткан. Жаңы сунушталган чаралар мигранттар өзүн жана үй бүлөсүн камсыз кылууга милдеттүү, кирешеси жашоо минимумунан төмөн болбошу керек. Бул регионго жараша эсептелет. Патент үчүн төлөмдөрдү убагында төлөбөсө, жумуш патенти берилбейт же жокко чыгарылат. Россияда калуу мөөнөтү кыскарышы мүмкүн. Эгер мигрант жыл ичинде 10 ай иштебесе, убактылуу жашоо уруксаты же жашоо уруксаты жокко чыгарылышы мүмкүн. Мигранттардын балдары 18 жашка чыкса, эгер мыйзамдуу негизи жок болсо, 30 күн ичинде Россиядан чыгып кетиши керек. Статистика. 2025 жылы Россияда 2,3 миллион мигрант жумуш патентин алган. Бюджетке 172 миллиард рубль салык түшкөн. Жыйынтык. Россия өкмөтү мыйзамсыз миграцияны азайтуу жана мигранттарды катуураак көзөмөлдөө үчүн жаңы мыйзамдарды даярдап жатат. Мен бир тактай турган бир момент бар эле. Так, Айбек мырза сизге да, Айбек Акматбекович. Орус Федерациясында, Орус Думасында азыр деген бир мыйзам талкууланып жатат деген маалымат мага келди. Ошондо деген кеминде жок дегенде 20 000 сом акыларды коюп, эгер биздин ошол жакта иштеп жаткан мигранттарыбыз, мекендештерибиз 20 000 сомдон кемирээк акылары көрсөтүлүп калса, анда деген бул жанакы бизде көп маселе каралып атпайбы, ошол депортацияга бир себеп болот деген сөз талкууланып атат да. Ошол боюнча сизде маалыматтар барбы, консулдук катары? Айтып коесуздарбы? Элвира Жыргалбековна, бул боюнча маалыматым бар. Азыр ошол Россия өкмөтү мамлекеттик думага мыйзам долбоорун киргизген. Ар бир ошо чет элдик жаран ошол үй бүлө мүчөсүн алып келе турган болсо, ошо минимальный жана прожиточный минимум деген бир неме болуш керек. Бул ошол сиз айткандай бир 20 000дин Ошол боюнча сөз болуп атат. Мен точно цифрасын айта албайм, ошо 20 000дей. Ал мисалы үчүн эгерде чет элдик жаран 3 баласы менен келе турган болсо, сөзсүз аялы 3 баласына өзү болуп, бир контрагында, договорунда бир 100 000 рубль болуш керек. Бул жөн эле жашаганы. Андан да бөлөк бул квартира, башка маселелер болот. Ошондуктан бул маселе бар. Бирок бул ошол мыйзамды мен окуганда, ал мыйзамга ошол Белоруссия Республикасынын жарандары, анан кийин высококвалифицированный специалисттер кирбейт деп жазган. Биз эми ЕСтин мүчөсү болгондой, патент система биздин жарандарда жок. Негизи договорно правовой неме менен эле, договор менен эле иштешет. Мен ойлойм, бул жерде азырынча биздин жарандар кабатыр болбош керек. Бизге көп тиешеси, залакасы тиешеси болбош керек. Ошондой эле бул кайрылуулар биздин элчилик аркылуу, тышкы иштер министрлиги аркылуу жүрүп атат. Билишимче, бул 1 январь 2027 жылдан баштап ушундай неме киргизебиз деп, азыр ошол налоговый ФНС, Федеральная налоговая служба менен МВДнын миграция службасына тапшырма берип, силер даярдангыла деген маселе бар. Бишкекте жарандан $90 000 шыпырып кеткен деп адвокат аял кармалды. 2024 жылы 2 аял жабырлануучуга жогорку кызматтагы адамдар менен байланышы бар экенин айтып, Бишкектен арзан баада батир жана автоунаа алып берүүнү убада кылышкан. Жыйынтыгында $90 000 алып из жашырып кетишкен. Алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары Чүй облусунун 42 жаштагы тургуну кармалган. Экинчиси колго түшө элек. Булак Спутник Кежи.
Кубанычбек Коңгансиев 2 айга камакка алынды. Экс-депутат Кубанычбек Коңгансиев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камакка алынды. Ал 10 майга чейин абакта болот. Чечимди Бишкектин Ленин райондук соту кабыл алган. Эскерте кетсек, мурдагы депутат 10 мартта мандатын тапшырып, кийин коррупцияга шектелип камакка алынган. Ал Бишкек шаардык кеңештин депутаты болуп иштеп жүргөндө, Борбор калаада бир нече жер тилкелерин арзан баада ижарага алып, ал жерге көп кабаттуу имараттарды жана коммерциялык жайларды куруп, аларды жакын туугандарынын атына каттаткан деп кабарланган. Фейковый деген аккаунттарды ачып алып деген биздин мамлекет жамандап, кандайдыр биздин деген жогорку кызматта иштеген адамдар жамандаган фактылар боюнча иштер алып барабыз. Өзүңүздөр да кече күбө болсоңуз керек. Кече күнү кармалган аялдагын 2 аккаунтты ачып алып, өтө биздин деген мамлекетти каралап жамандаган фактылар боюнча азыркы күндө камалып, биздин кармалып кылмыш жолуна тартылууда. Кылмыш жолуна тартабыз. Эгерде жарандар ушинтип сиздерге кайрылса, фейковый аккаунттар менен, например, наличностный переходить этип, туура эмес информацияларды берип, жарандар кайрылса, анда алардын фейковый аккаунттарды ачып табып, алардын үстүнөн бир мыйзам чегинде неме алып барылат, туурабы? Ар бир жаран кайрылуусу боюнча биз деген иш-чараларды жүргүзөбүз. Ошол аккаунттарды ачып алып деген жамандап аткан болсо, ошолордун үстүнөн мыйзамдуу чаралар көрүлөт. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.